Айылдарды таза суу менен камсыз кылуу долбоору өзүнө 3 компонентти камтыйт. Алардын бирөөсү санитарияны өнүктүрүү. Ички жана сырткы санитарияны жакшыртуу максатында жергиликтүүлөр дааратканалардын курулушун баштаган. Эгер Аристин койгон талаптарына ылайык даараткана салса, анда аларга Арис каражат төлөп берет. Гигиеналык долбоорго грантка катышканбыз. Ошол боюнча биз азыркы учурда үйдөгү ажаткана, сырттагы ажатканалардын гигиеналык жактарын баарын ушул кыздар аркылуу, Аристин кыздары аркылуу бардыгын тренингтерге катыштык. Ошолор аркылуу булардын айтуусу боюнча бардык нерселерди жасадык, бирок баягы кемчиликтерибиз дагы бар, толук бүтпөй калды. Ушул айткан критерийлердин бардыгын аткарып, сырткы ошол септикти бүт технологиясы менен жасадык. Азыр ичкисин дагы ошол санузелди бүт даярдап, азыр өзүңүздөр көргөндөй кафель жабыштыруу башталды биздин үйдө. Сырткысын болсо ошол сырткы бетонирование деген болот, ошол бетонирование эле калды. Ушул эле долбоордун алкагында Төлөйкөн айылындагы Нурлан Сайдиев мектебине таза суу тартуу менен санитарияны жакшыртуу каралган. Учурда ар бир класстарда окуучулар кол жуу үчүн шарт түзүлгөн. Жашып, колубуздун кири кетишинче 20 секунд жууйбуз. Андан кийин таза суу менен жакшылап чайкайбыз. Жакын арада бизде да казуу иштери башталып, турбалар көмүлүп, мектептин ичине таза суу, атайын таза суу киргизилип берилет. Бизге дагы ичинде иштебей жаткан ажатканаларыбыз иштеп калат. Биздин муктаждар, балдар үчүн атайын умумайниктер коюлат. Булардын баардыгы каралган, канализацияларыбызды оңдоп беришет бүт. Буга чейин жергиликтүүлөр агын суудан ичип келишкен. Учурда 73 миллион сомдон ашуун болгон Аристин таза суу долбоору ишке ашырылууда. Азыркы тапта жерлер казылып, суу өтүүчү түтүкчөлөр орнотулуп жатат. Курулуш иштердин жүрүшүндө 1000ге жакын кожолуктун ар бирине крандар жана суу эсептегичтер орнотулуп берилет. Долбоор тараптан, Арис тараптан жалпы Төлөйкөн жана Бодур Таш айылдарына абоненттерге счетчиктин 70%-ын алып берет. Арис тараптан. Калган 30%-ын бул элдик өзүк салым болот. Муниципалдык ишкана болочокто биллинговый система орнотулган система менен иштейт. Бул биллинговый система, эгер билсеңиздер, счетчиктер автоматизацияланган счетчиктерден данныйлар автоматически телефондо, смартфондорго түшсө, смартфондор дальше МПВнын компьютерине жөнөтөт, и компьютерный обработка болуп, сразу абоненттерге СМС аркылуу счеттор барат да. Аталган долбоор Төлөйкөн айылында 2024-жылы март айында толугу менен аткарылып, жергиликтүүлөр өзгөлтүксүз таза суу менен камсыз болушат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.